Assalamu alaikum урматтуу замандаштар, достор. Мына мен азыр Аксы районунун Учкоргон айылында турам. Бул айтылуу Нарын дарыясы. Караңыздарчы, ушу Кыргызстандын түндүгүнөн тоодон нарын өрөөнүнөн агып келип, мына монтип ортодо ГЭСтерден өтүп отуруп, монтип Өзбекстанга кирип кетет. Мынакей. Мен мындай жайыгыраак жеринде турам десем болот. Чуңкурдугу билбейм, бул тереңдиги, бул дарыянын азыр мен турган жер бир 10 метр, 15 метрге чейин болсо керек деп ойлойм. Андан ары андай эле терең эмес. Бул дарыянын узундугу 535 километр деп жүрөт. 535 километр. Кыргызстанды аралап өткөн. Ортодо 7 ГЭС. Ат башы, Токтогул, Камбар ата 1, Камбар ата 2-ни кошсок болот. Күрпсай, Шамалды сай, Учкоргон ГЭСтери аралап өтөт. Бул Нарын дарыясы Аллах Таалам бизге берген эң чоң белек деп билсек болот да. Бул Нарын дарыясынын мүмкүн болушунча чекелерин биз таза кармашыбыз керек. Мына нар жагы Өзбекстандын Учкоргон району, Наманган областында. Ушул чөлкөм негизи ушул Учкоргон деп аталып калган да. Кыргызстан, Өзбекстан биригип, ушул биз Учкоргон айылым кетип болсо, бул жак Учкоргон району. Ал райондо канча калк жашайт мен билбейм. Ушул Нарын дарыясы биз үчүн аманат. Бул кыяматка чейин агат иншалла. Бул суу кыяматка чейин түгөмөт. Аллах Таалам бизге берген ырыскысы бул. Туп-тунук тоонун муздак суусу, караңыздарчы. Мынакей. Анан бир суранычым, ушул биздин айылдаштарга да айтам, могу келет да, суу менен келет, монда таштандыларчы. Ушуну тазалап койсок, ушул биздин аманат, ушулчу бизге аманат. Ушуну тазалап коюшубуз керек биз. Ушу Нарын дарыясынын чекесин биз таза кармашыбыз керек да. Эми алдыда дагы көп тоолордон, тескейлерден, шаал райондордон, облустардан аралап келет да бул суу. Муздактыгы вообще сонунда бул суунун муздактыгычы. Жайында деле ушундай муздак 1 мүнөттөн ашык тура албайсың, 3 менен сөөгүң өтүп кетет да. Анан эми жайында күндүз болгондо биз бул жерде киринебиз, мисалы үчүнчү. Киринебиз. Балыктын бир 700 түрү бар деп айтышат бул нарында. 700 түрү бар деп. Анан эң ширин, эң сонун балык бул деген дарыяда бул форель балыгы. Королевский, императорский, речной форель мына ушул дарыяда. Андан кийин болсо маринкалар эң сонун. Андан кийин дагы сазан, көп түрлөрүчү. Аябай көп түрлөрү бар. Биз эми анча-мынча кээде бош убак болгондо балык сала коебуз кайырмак менен. Эми тутабыз, тутпаганда жөн эле мындай бир эс алып отурабыз, мисалы. Караңыздарчы. Ушул бизге аманат. Тунуктугун караңыздарчы, тунуктугун. Мындай суу дүйнөдө өтө сейрек да. Мындай суу өтө сейрек. Муздактыгын айтпаңыздар, муздактыгын. Муздактыгын караңыздар. Ошо бул бизге аманат, сакташыбыз керек. Чекелерин таза кармашыбыз керек. Тазалашыбыз керек. Бул бизге аманат. Сууну кордошубуз керек. Ошол жактардан азыр эми бир аз аба эме болуп турган үчүн азыр көрүнбөй калыптыр тоолор. Ушул тоолорду аралап келет да. Бул жагы эми Таш көмүрдүн тоолору, андан кийин нар жак Кара көл, Токтогул ошентип кетет да. Бул жакта эми өрдөк кетип атабы? Өрдөк. Бул жак эми Өзбекстан, бул жакта тоо деле жок, чөл. Бирок пактага, айыл чарба багытындагы ар кандай жер жемиштерге биз колдонобуз, муну Өзбекстан колдонот. Аллах Тааланын бизге берген бул белеги. Аллах Тааланын
бизге берген эң сонун белеги. Кудайым бизге ушуну кут кылсын. Азектейли, эң негизгиси сууну. Азектейли.